Assalamu alaikum, Kırgız elim. Mına jol oңдогондор. Мынан карасаңыздар, эми бул мына истеп келип түшүп кетти да. Знак иштеке коюлган эмес. Мына жатып калган көрүнбөйчү. Мына жол яманы казгандагы знак койгон эмес. Мына истеп келип түшүп кетти. Мына жол оңдогондор карап койбойсуздар ушул знак коюп ичине. Мына кара ким жооп берет эми буга? Мына жерде казышкандагы знак койгон эмес. Жол оңдогондор. Мына карабайсыздар мына. Кудай сактап дагы адам иштеке жабыркаган жок. Ne деген айыл да? Güye деген. Жан ким ана көк баттар кимдики? Ne деген айыл? Каранайга жетпеген жердеги яма. Жерге знактарды коюп жама казган жерде. Знак койбойсуздарбы? Знак коюлуп. О жатып калган көрүнбөйт, алмашып калыптыр. Биз тургуздук го. Тамак талашкан тургундар. Социалдык тармактарда жаңы ачылган кафенин видеосу кызуу талкуу жаратууда. Анда бекер тамак таратылып жатканда адамдардын бири-бирин түртүп, тартипти унутуп кеткен көрүнүшү тартылган. Айрым жарандар тамак алуу үчүн жанталашкан бул көрүнүшкө терс пикирлерин билдиришти. Ушул кантип болсун эми? Балдар балалык кылыптыр, а чоңдорчу улуттун, журттун дүйнө алдындагы картинасы ушундай көрүнүштөр менен тартылып калбаса экен деп ойлойм деп жазды видеонун астына бир колдонуучу. Бул окуя коомдогу маданият маселесин кайрадан күн тартибине алып чыкты. Айрымдар бул көрүнүштү элдин жашоо деңгээли менен байланыштырса, башкалар мындай жүрүм-турум коомдук тартиптен жана уят сыйдын жоктугу деп сыпатташты. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакырова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жеңиш күнүндө салютка ортоңку манжасын көрсөткөн мектеп окуучулары кармалды. Беларусь Республикасынын Могилев шаарында 9 май жеңиш күнүндөгү салют учурунда орой жорук жасаган мектеп окуучулары кармалды. Соц тармактарга тараган видеодо 14-16 жаштагы кыздар салютка орой жаңсоо көрсөтүп, андан соң артын салып тамашалап турушкан. Окуяны көргөн шаар тургундары алардын жоругуна нааразычылык билдиришкен. Бирок кыздар бизге бул үчүн эч нерсе болбойт деп жооп кайтарышкан. Көп өтпөй укук коргоо органдары бул өспүрүмдөрдү таап, алар менен түшүндүрүү жана тарбиялык иштерди жүргүзүшкөн. Соц тармактарда бул жорук катуу сынга алынып, интернет колдонуучулары эгер ата-бабаларыбыздын эрдиги болбогондо бул жерде туруп да көрүшмөк эмес деп ачууланышкан. Кантта чет элдик студент жол тескөөчүлөрдүн талабына баш ийбей качып кетүүгө аракет кылды. Кан шаарында чет элдик студент Ысык Ата райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкеринен качууга аракет кылды. Маалыматка ылайык 17 майда Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана айдоочулардын спирттик ичимдигин ичип, унаа башкаруусун алдын алуу максатын көздөп рейд өткөрүлгөн. Рейд учурунда тескөөчүлөрдүн көңүлүн шек жараткан унаа буруп, аны токтотууга аракет кылышкан айдоочу милиция кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей качууга аракет кылган. Кыска мөөнөттүү куугунтуктоодон кийин унаа айдоочусуз табылган. Кийинчерээк белгилүү болгондой, унааны башкарган жигит жанындагы кыз менен чогуу унааны таштап, жакынкы турак жайлардын биринин короосуна жашынууга аракет кылган. Ал кыз айдоочу документтерин үйдө унутуп калганын, жоопкерчиликтен коркуп качканын айткан. Кийинчерээк унааны башкарган адам, чет элдик студент өзү келип, жол тескөөчүлөргө кайрылган. Анын үстүнөн кызматкерлер тарабынан 2 административдик протокол түзүлгөн. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт.
Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып, жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам кайтсын барыңыздарга. Сейчас машину по-любому заберем. Вот мы с репортерами. Нет, стойте. Он в машине телефон оставил в ответ. У нас видео есть вот, с момента ЖД переезда. Да, я Как вы знаю, меня я ему увидели? говорю, я ему говорю, остановился, но он убегал. Вот он телефон в машине оставил. Куда он был? В ту сторону, куда он. А может его краденый, откуда? Нет, это его друг. Он пил что ли? Нет, он просто Да. пропадал, оставил. Kaçık etti de ошондо. Что убегаете? Видишь, она, девушка, молодец. Машину оставил, видишь, она стоит. Девушка, молодец. Открой машину. Hey, bro, come here. Девушка. Open the door. Молодец. Молодец. What's your name? А? Come here. Передайте, руки отведите. Не подходи больше. Эй, иди сюда. Сейчас приеду. Эй, помог сейчас, блядь. Закрою тебя. Знаешь? No license. Машину? No. Права говоришь? Права есть в этом? Нет. Дома. Фред, позвони, пусть фото. Красный.